Сооротуучу Кудай. 30-октябрь. Ыйык китепте Ышая пайгамбар аркылуу айтылган мындай сөздөр бар. Мыйзамсыздарга болсо тынчтык жок дейт Теңир. Канчалык байып, канчалык күчтүү болосуң, маанилүү эмес. Эгерде Кудайды тааныбасаң, сага тынчтык болбойт. Кудайды тааныбасаң, жүрөк тынчтанбайт. Мыйзамсыз деген сөз коркунучтуу иштерди кылып жатат дегенди билдирбейт. Бул сенин Кудайдан алыс экениң жөнүндө айтып жатат. Ыйык китепте мыйзамсыз адам тынымы жок деңиз менен салыштырылат. Деңизди көрдүң беле? Деңиз тынч турбайт. Дайыма толкундап, тынчы жок. Толкун термелип, суулар жекти жиреп келип, кайра артка тартып, тынч албайт. Күнөөкөрдүн жүрөгү так ушундай. Тынчтык жок. Алданбагыла. Кудай шылдың болбойт. Анткени адам эмнени сепсе, ошону орот деп жазылган. Ошондой эле жазуудан биз мындай аяттарды табабыз. Мыйзамсыз иштери кечирилип, күнөөлөрү жабылган адам бактылуу. Эгер күнөөлөрүң кечирилип, адилетсиздигиң Машаяктын каны менен жабылса, анда бул бакыт.